Айтчы мага деп атам да, мен азыр сүйлөсөм коркпойм дедим. Курулуш компанияда иштейм деген оюм бар болчу да. Баргенден карыз алып ошентип кыйналып жаап жүргөм да. Туура эмес айтып койдум, анан кандай кылып койдум деп. Россияга негизи эле үй бүлөмө жардам берем деген ойдо барып, өзүмө да кыйын болгондо көп нерсени түшүнгөн эмесмин. Чемпионаттарга катышчумун, мындайча айтканда. Аябай башкача сезим болгондо, баягы бир камырдан болуш керек да. Ивент өткүзгөнбүз, чоң мероприятие, А студияны чакырып. Мероприятиянын башкы мааниси биз кардарларыбыз менен жакындашайлы, бири-бирибизди тааныйлы. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким жана N группта кайсы кызматты ээлейсиз? Саламатчылык, менин атым Кадырбаев Эмир. N группта сатуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Сиздин кесиптик жолуңуз кантип, каерде башталган жана N группта кандайча иштеп калдыңыз эле? Менин кесиптик жолум аябай кызыктуу жол менен башталган. Башынан баштап айтып берейин, каршы болбосоңуз. Менин кесиптик жолум мектепти бүткөндө эле Россияга Москва шаарына барып, ошол жакта тейлөө кишилерди тейлөө кызматкери болуп, мындайча айтканда официант болуп иштеп баштагам. Эми Россияга негизи эле үй бүлөмө жардам берем деген ойдо барып, ошол жакта 3-4 жылда иштегем. Официант, бармен болуп. Анан кийин ал жакта жүрүп, мындайча айтканда чоң деле ийгиликтерге жетишкен жокмун. Анан окууну улантайын деп кайра Кыргызстанга, Аркага келгем. Кыргызстанга келип, Кыргыз улуттук университетине юридикалык факультетке тапшыргам. Ошол жакта оочуна бүтүрдүм. Анан окуп жатканда жанаша официант болуп иштеп жүрдүм бул жерде. Анан кийин кофейняларда иштедим. Официант болуп жүрдүм башында. Анан кийин ал официант жумуштан жадагандан кийин бариста болуп иштедим. Аны дагы өздөштүрүп, бариста, бармен болуп иштеп жүрдүм. Негизи эле N группка келип калганым аябай кызыктуу, мындайча айтканда, кандай айтсам болот? История. Мен бариста болуп иштеп жүргөндө жанаша активдүү тайский бокс боюнча машыкчумун. Чемпионаттарга катышчумун, мындайча айтканда. Анан кийин бир күнү жумуштан чыгып атып, такси чакырам. Машыгууга жөнөп жатканда такси келет, анан таксиде улутун точно айта албайм. Улутунун кандай киши, бир байке келген, кара сакал, аябай чоң сакалда. Бирок кыргыз эмес. Анан кийин ал байке менден сурайт: "Сен ушул жерде иштейсиңби?" дейт. Анан: "Ооба байке, бул жакта иштейм." "Эмне болуп иштейсиң?" деп сурап калды. Анан бариста болуп иштейм десем: "Сен элдерге шарап куя турбайсыңбы?" Эми байке, жумушум ошондой, бирок өзүм ичпейм, чекпейм деле. Жаман жумуштан алысмын десем: "Жок, сен все равно дейт, бул жакта куясың, бересиң, анан кийин бул жерде берекеси жок" дейт. Менде бир сунуш бар, Кудайым үчүн бул жумушту таштабайсыңбы деп калды. Анан кийин мен ал жерде аябай катуу ойлонуп калдым да, неге мага бул байке мынтип атат, мен тааныбайт деле го депчи. Анан кийин ошол жерде айтып калды: "Таштасаң сени Кудайым унутпайт, таштай бер, точно таштайсыңбы" деп сөзмө сөз кетип калдык. Анан кийин ооба таштайм дедим. Таштайм десем: "Кел кол беришели" дейт. Анан жана байке менен кол беришип 7 күндөн кийин көрүшөбүз. Анан кийин мен сенден сурайм дейт: "Жумушуңду таштадыңбы, бул жумушту таштадыңбы, таштабадыңбы" деп. Анан кийин макул деп тиги байке менен кол бериштим. Андан кийин унутуп деле калып, анан кийин бир күнү дагы такси чакырсам, такси келди, эшигин ачып отурсам эле жанагы байке кара сакал ошол турат. Анан жанагын көрүп аябай коркуп кеттим. Себеби 7 күн ичинде мен жумуш таштаган эмесмин да. Ошол эле сөздү унутуп калып, жумуш кылып жүрө бергем, жанагы эле жумушумду. Анан кийин телефонум алып атып, колум титиреп, календарды карап баштадым, канча күн өттү экен депчи. Календарды ачсам эле так 7 күн өттүр. Анан жанагын көрүп аябай жаман болдум. Анан жанагы байкеге кайра өзүм кайрылдым. Бир жума мурун экөөбүз сүйлөшкөн элек, кол алышкан элек, эсиңиздеби десем:
баса сен жумушуңду таштадыңбы деп сурап калды. Анан кийин жанагы жерде аябай уялганыман ооба таштадым деп койдум. Анан тиги деле машалла молодец деп колдоп койду да, мындайча айтканда. Анан кийин үйгө келип бир сыйра бир топ ойлондум. Туура эмес айтып койдум, анан кандай кылып койдум деп. Анан кийинки күнү келип эле бирок арыз жазып жумуштан кеттим. Анан жумуштан кетип жарнама агенттигине мурун иштеп жүргөм да, ал жакта дагы кызматкер болуп. Кийин ошол жака кайра барып таанымал тилде айтканда шабашка деп коебузбу, шабашка кылып жүрдүм. Ал жерде иштеп кичине кыска жумуштарды кылып жүрдүм. Анан кийин ошол негизи эле бул жумушка чейин биз бир достор чогулуп бир бизнес ачкан болчук. Мындайча айтканда тест татым суши ролл жасаган кичинекей бир заведение ачкан болчук. Ал жакта жумушубуз жүрүшпөй, жана карантин болуп кетип, ал жактан биздин карыздар уланып келип аткан карыздар бар болчу да. Мен өзүм атыма кредит алган болчумун. Анан кийин ал кредитти өзүм дагы мүмкүнчүлүгүм жоктугунан жаба албай, апаман жардам сурап аргенден карыз алып ошентип кыйналып жаап жүргөм да. Анан тиги сабашкаларды кылып бир күн акча алдым. Анан кийин келип баягы банкка бардым, тияка бардым, тиги карыздарымды бердим. Анан өзүм эчтеке калбай калды. Анан ошол күнү негедир жашоого жаман капа болдум. Өзүмө капа болдум. Баардык ошол болуп аткан нерселерге аябай капа болдум да. Анан үйгө келип жатып потолокту карап, Кудай, эмнеге мындай болуп атат? Эмне жамандык кылдым? Айтчы мага деп атам да. Мен азыр сүйлөсөм коркпойм дедим. Вот сүйлө, мен даярмын дедим да, сүйлөсөм коркпойм. Толук деле жардам эмес, мындайча айтканда жаныңдамын деп кайтап айтып койчу, же бир белги берчи деп сурандым да. Сурансам эчтеке деле жок, күттүм, жатып алып өзүмчө. Анан кийин жатарда дагы айтып атпаймынбы? Вот мына будильник койгон жокмун, телефонумду өчүрдүм, эртемен мени ойгот депчи. Анан ошол уктап жатсам бир маал азан угулду магача. Анан биздин үйгө эч качан азан угулбайт да, себеби мына шаардын ортосунда, Турузбекова көчөсүндө съемный квартирада жашачу. Анан кийин азан угулуп баштады. Анан кийин бир маал деле телефонумду алып карасам, саат 5 болуптур. Анан кийин саат 5 болуптур, багамдат намазын окуп коеюн деп. Анан кийин бир маалда эстеп кеттим, мен телефонумду өчүрдүм эле го, кандай эле телефонум күйүк болуп калды деп. Анан кийин баягы суранган нерсем эстеп өзүм кайра чочуп кетип, ойгонуп кеттим да. Көрсө мен уктап аткан экенмин, анан уйкумда ошол нерсе болгон экен. Анан ойгонуп кетип эле телефонду алып күйгүзсөм, ровно саат 5 болуптур да. Анан кийин бул точно белги дедим да, кечеги сураган нерсем аткарылды деп. Анан кийин эртемен туруп намазымды окуп, анан кийин ошондо конкретно сурангамда, вот так сурагам, мага жумуш бер. Анан өзүмдүн кыялымда бар болчу, буга чейинчи курулуш компанияда иштейм деген оюм бар болчу да, себеби жана реклама аябай катуу болуп атпады эле, башка строительный компаниялар, жаңы чыккан компаниялар. Анан кийин JobKG деген сайт бар болчу, HeadHunter, ошол жактарга кирип карап, изилдеп, анан Instagram баракчаларын карап, аябай кызыгып жүрчүм өзүмчө. Анан ошондо сурангам, офисте иштегим келет. Мурун баягы коллегаларыма да айтып күлчүм, ак адамдарга окшоп иштегим келет депчи, отуруп компьютер астында как положено 6 саат иштеп үйгө кетип калам, анан кийин келем депчи. Ошентип сурандым. Анан кийин ошол эле күнү кеч жакын досум бар, Арген деген, ошол чалып калды. Эмне кылып жүрөсүң, каяктасың депчи. Анан кийин ал келди. Ал келип алга да ситуациямды айтып бердим, ушундай болду. Эми суранган нерселеримди айткан жокмун, жанагы жумуш тууралуу сурап калды, эмне жаңылыктар деп көптөн бери көрүшүп эле элек. Анан кийин ал деле басаң, менде азыр жаңы компания ачылып атат дейт, N-Group, ал жака мен коммерческий директор болуп келип атам. Сен сатуу жака адис болуп кир деп айтып калды. Ошол жака кирип иштеп кетсең иштеп кеттиң дейт, себеби ал жерде адистер продажасынан акча иштейт деп, саттың, акча иштедиң, если сата албасаң иштей албайсың деп калды. Анан кийин
баягы түнү суранган нерсе, эртең менен суранган нерсеми эстеп кетип, вообще ойлонгон жокмун, давай деп сразу макулдугун бердим. Ошентип Эн группка келип калгам. Ошо келип ошол жерде иштеп калдык башынан баштап. Компаниядагы алгачкы кадамдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду эле? Компанияга жаңы келгенибизде компаниянын өзүнүн офиси жок болчу. Жаңы компания ачылып атат. Бизди эч ким тааныбайт Эн группту. Анан кийин ал жака биз клиент чакырсак дагы өзүбүздүн офис эмес, башка курулуш компаниянын бизнес центрине кирет. Анан кийин мындайча айтканда бизге ишенич аз болчу да. Анан сатыш аябай кыйын болчу. Бизге келип аткан клиенттер деле мисалы үчүн ошол офиске кирип, анан башка курулуш компанияга кетип калып, ошентип кыйналчукча аябай мындай бир этап болду. Ошол моментте сатыш кыйын болду. Анан кийин бизде жанагы эми жумуштар туруп келип аткандыктан мага деле өзүмө курулуш тармагы биринчи болгон үчүн өзүмө да кыйын болгондо көп нерсени түшүнгөн эмесмин. Анан бул жакта кандай салыныш керек, анан келсең бул техника кандай иштейт, бул жерде кандай, бул жерде эч ким жокко, бул эмне болуп атат. Ар кандай суроолор көп болгон үчүн мен өзүмө дагы бирөөгө айтып бериш, бирөөнү ишендириш мен үчүн аябай кыйын болгон. Ошон үчүн мен келгенде бир 2 айдай менде сатуу болгон эмес да. 1 ай эчтеке жок, 1 ай күттүм, аракет кылып атам, клиенттерге чалып атам, чакырып атам. Анан кийин 2-нчи ай уже өтүп баратат. Бул жакта мен кредитим бар болчу, буга чейин эми үйдөгүлөрдөн апаман аргимен сурап жаап жүргөм да. Анан кийин 2-нчи ай өтүп атканда уже өзүм айттым да, азыр бул меники эмес окшойт депчи, келип атат. Жок, анан кийин эсли бир клиентим бар болчу, ал менен иштешип жүргөм. Ошол клиент алса дальше иштейм, ал албаса болду, иштебейм деп калган болчумун. Анан Кудай жалгап ошол чечимге келгенден кийин 2 күндөн кийин жанагы байке алып калган. Ошондой кыйынчылыктардан өткөнбүз. Анан өзүбүздүн офис ачылды. Өзүбүздүн офис ачылгандан кийин биз бул жерде бул башка компаниянын объекти болгон үчүн биз бул объектти сатып алып иш жүргүзгөн үчүн бул жакта да бир тоскоолдуктар болду. Башка блогер, журналисттер келип, ар кимде ар кандай суроо болду да, себеби көп ойлоп калды, мурунку компания өзүнүн атын эле алмаштырып алды дегендейчи. Биз жаңы компания экенибизди көбү билбеген үчүн ошондой кыйынчылыктар болгон башында. Эң биринчи саткан батириңиз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Эң биринчи саткан батир тууралуу бизде жанагы азыр баары өнүгүп калбадыбы. Мурун биз отурганда жанагы клиент өзү издечүк да, анан кийин азыр таргет кылып, анан кийин реклама кылып клиенттер келип атпайбы. Мурун ал нерсе деле жаңы башталган үчүн жок болчу. Бизге жанагы кагазда телефон номерлерди берчү да. А4 кагазындачы номерлер жазылып, анан аттары менен келчү да. Анан биз ошол номерлерге чалып жазып чыктык. Ошол жерде как раз бөлүп коет бизде холодный звонки, горячий звонки депчи. Ошол жактан баары мындайча айтканда холодный звонок да, муздак чалыш. Бир качандыр мурун караштырып жүргөндүр или жөн эле номер келип калган, түшүнүксүз да баягы жердечи, же жанында бир түшүндүрмөсү жок, просто телефонный номер, анан кийин аты жөнү. Ошол жерден Чыңгыз деген бир номерге чалып, анан аны караштыргам дейт, караштырып аткам дейт, анан офиске чакырып калып, ал байкем менен аябай көп жүрдүк, бир 2-3 встреча өткүздүк. Анан кийин вот как раз жана айтып бербедимби, ошол байке алса алды, албаса болду депчи. Анан кийин ошо бир күнү кеч чалып калды. Ошол байке менен биринчи встреча өткүздүк, анан кийин экинчи встреча өткүздүм. Анан жок болуп кетип, ошондо мен жана айткандай эле ошол байке алса алды, албаса жок деп жүргөм. Анан бирде жумуштан чыгып
үйгө жөнөдүм, кеч болуп кетти, бир кечки саат 7-8 болуп калды. Анда кыш болчу, эшикте кар жаап аткан. 21-жылы. Анан кийин чалып калды. Эмир, мен азыр жеңең менен көрөлү дегенбиз депчи. Анан да мен правам да жок, машина дагы жок. Бул жерде служебный машина бирөө бар болчу. Анан аны алайын десем айда албайм. Анан кийин жакын коллегам чакырып, бул жака кел, срочно объектке барып келейли, клиентке көрсөтүп келейли деп. Анан аны алып алып экөөбүз бардык, клиенттерди жолдон алдык. Анан кышында барып аларга көрсөттүк. Жана байкеге эмне шашылыш десем да, Чыңгыз Бекен аялда кайтып атпайбы, мен деле түшүнгөн жокмун, шашылдырып эле мени бул жакка алып келди депчи. Анан кийин ошону как раз объектти көрсөттүк, кеч көрсөттүк. Анан кийинки күнү жок болуп кетти. Анан жакпаган окшойт деп ойлоп калдым, эми албайт окшойт деп отурсам, анан чалып калышты. Болду, биз бир чечимге келдик, ала турган болдук депчи. Ошондо менде жаңы аябай башкача сезим болгон да, баягы бир соревнованияны утуп бир чемпион болгондой сезим болгон да, мен өзүмчөчү баягы жерде жаман сүйүнүп бул жерде. Анан мен баарына мактанып болду, мына менде жок болду, баары кол чабышып. Эми бизде жаңы компания болчу да, традиция ошондой болчу да, баардыгы сүйүнүп. Анан аларды аябай мен чуркап барып, үйүнөн алып кетип, госрегистрге барып, госрегистрден өткүзүп, полный эме кылганбыз. Ошол биринчи сделка бүткөндөн кийин анан кандайдыр менде бир ишеним пайда болгон да, өзүмө ишеним пайда болгон. Анан негизи эле ал сделка болуп жатканда мен эмнени түшүндүм, баягы мурун эптеп сатсам деп жүргөн ойдо болчу да, кийин уже баягы өзүң буюмуң саткандай түшүндүрүп айтып берип, өзүң биринчи баарын кабыл алгандан кийин, ошону жеткизгенден кийин клиенттер меники көбөйө баштаган да. Сизге ийгиликке жетүүгө кайсы негизги сапаттар жана баалуулуктар жардам берди? Ийгиликке жетиш үчүн эми мен айта албайм, прям мындай чоң ийгиликке жетиштим депчи, бирок азыркы учурда алдыбызда дагы чоң ийгиликтер турат. Көп кадамдар бар ага жетиш үчүн, бирок азыркы учурда аябай тез кетип атабыз деп айтсам болот. Себеби компания аябай тез өнүгүп атат да. Себеби мындайча айтканда ал кадамдар кыска болуп баратат деп айтсам болот. Мен өзүмө, жеке өзүмө тарбия дейм биринчи очередь. Бул мага аял кишилер чоңойтконда, мындайча айтканда апам, тайнем колунда чоңойгом. Алар аябай жакшы тарбия берген деп эсептейм. Себеби ошолордун тарбиясына жараша мен адамдарга кылган мамилем, мындайча айтканда башка бирөөлөргө кылган мамилем, бирөөлөр менен жумуш алып баруу, анын баары мисалы үчүн ошол мен астында турган апам жана тайнем деп эсептейм да, мындайча айтканда. Анан кийин дисциплина деп ойлойм. Менде дисциплина бар. Себеби көп жылдан бери машыгам спорт менен. Мен бул нерсени өзүмө аябай баалайм, өзүм коюп келгем. Жанагы кээде өзүмө баягындай, кандай десем, чакырууларды коем да. Эртең менен турушум керек, эртең менен машыгууга барышым керек деп. Жума эртең менен 6-да туруп 7-ге машыгууга барышым керек деп койсом, ар дайым түнү 1-де келем, 2-де келем туруп барам. Бул үчүн мага бул нерселер мен үчүн жеңиш да, мындайча айтканда. Жумушта дагы мага аябай жардам берет. Себеби мен бирөөлөр менен жолугушуу убактысын белгилесем, мен так ошолго келишим керек. Мага кандайдыр бир астыма жумуш коюлса, ошону убагында аткаруу керек. Бунун баары мен ошол дисциплина деп ойлойм. Ошол нерселерди өзүмдө баалайм. Жана мага
алдыга жылууга, кадам кылууга жардам берет. Мисалы үчүн ийгиликке жалгыз да жетиш аябай кыйын да. Ийгиликке бир нерсеге жетиш үчүн жанындагы адамдар дагы мындайча айтканда бир камырдан болуш керек да. Мен бул N-Group компаниясында ошондой кишилер таптым. Себеби мурунтан өзүм деле тиленип, суранып жүргөм да, жаман адамдардан алыс кыл, жакшы адамдар менен жолуктур. Мен менен бирдей ойлогон, бирдей көз караш болгон кишилер менен жолуктур деп суранып жүргөм. Мен жетишкендиктерим, менин кылган нерселерим жалгыз меники эмес да. Себеби бул жерде баардыгыбыз бир үй бүлөбүз, бир командабыз. Кимибиз кандай бир ийгиликке жетишсек, бул баардыгы команданын ийгилиги деп эсептейм. Курулуш тармагында жаңыдан карьера баштап жаткан жаш адистерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эч кимди алдабаш керек. Кандай болсо ошондой түшүндүрүп, ошондой айтып. Эми көбүнчө адистер жанагындай да, эркелер кошуп салат, эркелер ар кандай эптеп сатыш керек дагы ою болуп калат, ар кандай ойлор болот да. Эгер кардар сеники болсо, ал баары бир сенден алат да, башка жака барбайт. Баягындай деп айтып коебуз го, кардарлар бул компанияны деп албайт да. Менин оюмчачы кардарлар бул адисти жактыргандыктан, адис менен достошкон үчүн, адис жакшы түшүндүрүп берген үчүн, ошон үчүн алат го дейм. Себеби мисалы үчүн биздин мемеде рынокто аябай көп компаниялар бар да, ар кимиси жакшы салгандар бар, жаман салгандар бар. Бирдеке сатып жатканда мен эмнени байкадым? Баягы киши сен менен достошот, сен менен сырдашат, мындайча айтканда, ошондуктан сенден алат да. Ошон үчүн адистерге эмне деп айтып кетмекчимин? Алдабагыла. Алдабай, чын жүрөктөн кандай болсо ошондой айтып, ошондой сатуу керек. Сиздин дүйнө таанымыңызга таасир эткен же жашооңузду өзгөрткөн учур, китеп же фильм барбы? Эмне үчүн дал ошолор? Эми мындай чын айтсам, китепти аябай деле көп окубайм. Бирок акыркы учурларда мен кыргыз тилин байытайын деген ойдо жеке кыргызча китептерди окуп атам. Бул көбүнчө мен Чыңгыз Айтматовдун китебин мага аябай катуу таасир эткен. Бул Делбирим повести, анан кийин Саманчынын жолу. Акыркы жолу ошол экөөнү окугам. Себеби бул чыныгы жашоодон чалыштырылгандай да, ошон үчүн мага аябай таасир эткен. Ал эми кинолор бар, кинолорду көп көрөм. Көбүнчө мотивационный кинолорду көрөм, жанагы чыныгы жашоодон алынган кинолорду көрөм. Мага таасир эткен кинолор бул Мел Гибсон ойногон «Храброе сердце» деген кино бар, 95-жылкы. Ошол фильмди мен жаш малыман көргөм, анан анча-мынча кайталап көрүп турам. Анан кийин «Пазманский дьявол» деген боксер тууралуу кино бар. Аны дагы көрүп турам. Себеби жанагы бирдекени кылар астында өзүңө мотивация жетишпесе же бирдеке башка нерсе жетишпей калса, жанагы кинону көргөндөн кийин жанданасың го. Ошол кинолорду сунуштай алам сизге дагы. Айтсаңыз, кардар сиз үчүн ким? Кардар бул мен үчүн жөн эле кардар эмес. Түбөлүккө кардар деп коем, мындайча айтканда. Себеби мен ал менен түбөлүккө мамиле жасаган аракет кылам. Азыр деле достошкон аракет кылам. Мисалы үчүн кардарлар келгенде жана эле айтып кеткендей, достошкон аракет кылам. Мисалы үчүн кошуна болгону аракет кылам. Мындай эптеп эле сатып анан кийин кетип калыш эмес. Эң бийик турган бул мамиле мен үчүн.
биз кардарларга жасаган мамиле в целом бир эле менин оюм эмес, компаниянын идеологиясы ошондой да. Мындайча айтканда, кардар биз үчүн бул түбөлүккө. Биз жакында эле жана ивент өткүзгөнбүз, чоң мероприятие, А-студияны чакырып. Бул мероприятиянын башкы мааниси биз кардарларыбыз менен жакындашайлы, бири-бирибизди тааныйлы. Анан кийин жанагы көбүндө эле суроо бар да, булардын руководствосу ким, булардын башкаруучулары ким, буларды кайсыл кишилер алып барат. Ошол кардарларыбыз менен биз жакын болойлу деп ушундай чоң мероприятие өткөздүк. Анан кийин бир эле биз таанышайлы эмес, биздин кардарлар бири-бири менен таанышсын, соседтерин көрсүн, кандай кишилер менен чогуу жашайт, достошуу оюн алып барганбыз да. Ошондуктан биз ар бир кардарларыбызды баалайбыз, унутпайбыз, мындайча айтканда. Буйруса алдында дагы көп ушундай чогулушууларды кылып турабыз да. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Сизге дагы чоң рахмат. Рахмат. Все, да?